Өлкөдө пандемия коронавирус деген бале башталгандан тартып эле көпчүлүк карапайым калктын капчыгы жугарып, кабыргасы кайышып турган мезгилден узай элекпиз. Алдыда дагы чоң сыноолор күтүп турушу мүмкүн. Мурдагы премьер-министр, азыркы өкмөт башы Кубатбек Бороновдун айтымына сарасып салсак, күз айларында дагы экинчи толкун кайталанышы мүмкүн деген божомолдор бар. Бул оору жаш карыды булга канча өмүрлөрдү алып кеткенине да күбө болдук. Ыктыярчылар көпчүлүк өмүрлөрдү сактап калганга да аракет кылышты, бирок тагдырдын буйругуна айла жок экен. Антке менен кол шилтеп отуруп калбашыбыз керек. Алдыдагы Бороновдун божомолуна даяр турушубуз керекпи же өкмөт башынын айткан сөзүндө анча деле коркунуч жокпу? Эмнеси болбосун, өзүңүз сак бол да кошунаңды ооруп тутпа деген жакшы сөз бар кыргызда. Коронавирустун биринчи толкуну канчалаган карапайым калктын кабыргасын кайыштырып, экономикабыздын капчыгын куратты. Бул илдетке даяр турбаган өкмөтүбүз канча ирет сынга калды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму атайын Кыргызстанга коронавирус менен күрөшүү үчүн деп жүздөгөн миллиондорду которду. Албетте Американын валютасынан. Бирок карапайым элге бир нече кило картошка менен кээде куртаган мат резервдин ундарындай берип жатканы интернет булактарынан таркап, өкмөт анда дагы катуу сынга калды. Пандемия бүтүлүк жатып, ошол кездеги өкмөт башы Абылгазиев майлуу сүттү жайын ашууда алмаштырбашын билсе дагы, тагдырдын оор сыноосунда кыргыз элин таштап кете берди. Сүткө оозу күйүп, айранды үйлөп ичип жаткан жетекчилердин шалаакылыгынан кыргыз эли кыйла кыйынчылыктарга да душар болду. Эми ал кыйынчылык артта калды. Коронавирустан толугу менен айрылдык десек жаңылышабыз. Экинчи толкун күздө болушу мүмкүн жана Бороновдун божомол туурасында бүгүнкү чыгарылышта сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Эфирде Учур Чак программасы, аны алып баруучусу мен Нургазы Жанбеков. Алгач студиябызга келген конуктор менен тааныштыра кетсем, менин оң жагымда Гуля Алмамбетова, Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси. Ошондой эле Зуридин Нурматов, республикалык вирустарды көзөмөлдөө боюнча илимий практикалык борбордун жетекчиси. Жана Кубан Чороев, экономист, эксперт. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Бул азыр коронавирустан алыспыз деген же болсо Бороновдун божомолу туурасында биз маекти улантабыз, бирок чакан бир сюжетибиз бар. Ошол сюжетти көрөлү, андан соң биз маегибизди улантабыз. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстанда таажы вирусуна байланыштуу эпидемиологиялык абал курчпойдон калууда. Соңку кездери күнүнө 50-100 тегерегинде гана жаңы учурлар катталып жатканы менен ак халатчандар илдеттин кооптуулугу жоголо электигин билдирүүдө. Айбийлик элди көп топтолбогонго чакырып жатат. Бирок август айынан бери карантиндик чектөөлөргө карабай, кафе, ресторандарга 50дөн көп киши чакырып, Куран окутуу жана той өткөргөндөр көбөйдү. Карантиндик талаптарга карабай, коомдук транспорттарда деле эл тыгын. Бет кап режимин коомдук жайларда сактагандар өтө аз. Муниципалитет чектөөлөр азайгандан бери жарандар санитардык эрежелерди четке кагып, массалык иш-чараларды, үй-бүлөлүк жана майрамдык кечелерди өткөрүүнү улантууда дейт. Жергиликтүү бийликтин маалыматында санитардык эпидемиологиялык талаптарды көбүнчө коомдук тамактануучу жайлар, кафе, ресторандар, түнкү компьютер оюн клубтары бузууда. Мамлекеттик санэпидем көзөмөл орган тарабынан боюнча 2 миллион 700 миң сом болду. Ушул 3 айдын толугу эмес иштеген биздин ишкерлердин бузуулары. Анан кийин бир топ биздин тойканалар ушу биздин рейдке карабай күндө айып салсак, күндө эле бузуп атты. Ошондуктан таптакыр жабылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов өткөн аптада адистердин божомолуна таянып, коомдук транспортто санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталбашы, кафе жана ресторандарга элдин көп баруусуна байланыштуу таажы вирусунун экинчи толкуну ноябрда башталаарын айткан. Бирок медицина боюнча эксперттер оорунун күч алуусу ага чейин эле болуп калышы мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Себеби мындан кийинки эпидемиологиялык кырдаалдын өзгөрүшүнө агит компаниялардын башталуусу өбөлгө болот. Күзүндө илдет күчөсө, курч респиратордук оорулардын көбөйүшү менен абалан сайын оорлошу ыктымал. Бүгүн көрүп атабыз, салкындады. Анан ушул күндөн баштап көбөйөт. Бул ОРВИ кошулат. Сентябрдын аягында шайлоо башталарда уже өтөрдө абдан көп болуп калат. Бирок эми мен ойлойм, өлүмдүн саны азыраак болот. Эмне себептен болбой эле дарыгерлер
үйрөнүп калышты. Эгерде келерки айларда эпидемиологиялык абал оор болсо, саламаттыкты сактоо тармагы июль айындагыдай каатчылыкка учурабайбы деп азыр коомчулук кабатыр. Президент жакында аймактардагы ооруканалар кошумча орундар менен камсыз кылынып жатканын билдирген. Оңдоп түзөө жумуштары 12 объектте жүрүүдө. Ошондой эле 1 октябрга чейин 1 айга жете турган керектүү медициналык каражаттардын запасы камдалып, тийиштүү адистер окуудан өтүп жатканын өкмөт билдирди. ФАПтарда иштеген, ошол жерде биздин территориалдык ооруканаларда иштеп жаткандардан мына 1407 дарыгерди даярдоодон өтүп, орто билимдүү медицина кызматкерлеринин 1595 окутулуп атат. COVID-19'дун болжолдонуп жаткан экинчи толкунуна көрүлүп жаткан мындай даярдыкты адистер жетишсиз деп эсептешет. Алардын айтымында өкмөт алдын алуу иштеринде аксоодо. Илдеттин кийинки күчөшүндө кесипкөй дарыгерлердин тартыштыгы жаралышы мүмкүн. Себеби июль айындагы оор күндөрдө өз өмүрүн тобокелге салып иштеген жүздөгөн өмүр сакчылары азыр кенемтесиз калды. 73 дарыгер иштеп жүрүп өз өмүрү менен коштошту. Убадаланган компенсацияны ала албай жаткан өмүр сакчылары эми кайра барып оору менен күрөшөбү чоң суроо. 800 кишиден 7 адамга төлөптүр компенсацияны. Эми дарыгерлердин көңүлдөрү жок да. Бул дарыгерлерге акча төлөнбөйт. Эмне себептен? Бюджетте каралган жок бул акча. Ушу 2000-3000 адамга жок акча дарыгерлерге. А негизи биздин депутаттар ушу бюджетти кайта караштырып дарыгерлерге төлөп бергенге. Ошол себептен ушундай жактарын карасак даярдыгы жок. Анан азыр эми бардыгыбыз эле көрүп атабыз. Дамкому болуу, айыл өкмөтү болуу шайлоо менен чуркап жүрүшөт. Эске салсак, жалпысынан таажылуу вирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул илдет 44.458 адамга жукту. Алардын 39.960 айыкты, 1061 каза болду. Азыр COVID-19 илдетине чалдыккан 601 бейтап ооруканаларда, 3000дей бейтап үйүндө дарыланууда. Соңку күндөрү бул илдеттен көз жумгандар каттала элек. Маегибизди улантабыз. Экинчи толкун болуу же Вороновдун божомолу деген теманын алкагында урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы биздин студияга телефон чалып, ой пикир калтырсаңыздар болот. Алгачкы суроону мен Зоридин Шарипов сизге бергим келип жатат да. Учурда мына биринчи толкунда көпчүлүк элдер жабыр тартты дегенде, эми экинчи толкундун божомолу боюнча сүйлөшүп атабыз да. Экинчи толкунга эл кандай даяр туруш керек? Саламаттыкты, ден соолукту калыптандырыш керекпи? Бир кандай жолдор бар негизи эле? Сиз эксперт катары айтсаңыз. Экинчи толкун деп деле моундай өтө көп сүйлөнүп атат. Өтө эле ол сөзсүз түрдө экинчи толкун келет, бүт баары эл мурдагыдай ооруп калат деген ойду көпчүлүк айтып аткандай сезилип кетип атат да. Бирок аны бир аз мындай анализдеп көрүшүбүз керек да. Негизинен алып караганыбызда азыркы күндөгү биз моундай илимий изилдөө иш жүргүзүп атабыз да. Бүткүл аймактардын бардыгында, Баткен областынан баштап Ысык-Көл областына чейин бүт бардык областтардын территорияларында жалпы элден канчасы антителасы бар болуп калды экен деген анализди жүргүзүп атабыз. Ошо коронавируска каршы антителасы бар деген. Бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз ошончо адам ооруду деген эмес. Бул дегенибиз ошончо адам ушул коронавирустун вирусу менен жолукту, же болбосо жугузуп алды, жугузуп алгандын бардыгы эле ооруп калат деген дагы түшүнүктүү жүрүшөт да, андай да туура эмес. Азыр биз ошолорду анализдеп келип калып атабыз, ошондо көрүнүп атат. Таптакыр эле жугузуп алгандан кийин дагы бир жолу дагы чүчкүрүп, же болбосо кандайдыр бир температурасы чыгып, чыкпай туруп эле, өзү дагы жугузуп алганын билбей туруп эле жүргөн адамдардын арасында да көпчүлүгүндө антителалар бар экендиги билинип атат да. Бирок бул азыркы күндө аз. Бул цифраларды азырынча мындай толук айтууга мүмкүнчүлүгүбүз жок, себеби толук изилдеп бүткөнүбүз жок да али. Мындайча айтканда чала бүткөн ишти алы толук боюнча айтып койсок туура келбей калат. Эми аз дегениңиз канча пайызга? Канча пайызга болушу мүмкүн ошо иммунитети бар адамдар күчтүү? Антителасы бар адамдар. Ар жерде ар кандай болуп атат да, ар кандай болуп атат да. Ошондо эми биздикинде негизиден эмне болуш керек? Негизиден ушуга чейинки бүт бардык
көпчүлүгү, элдин көпчүлүгү bir 50%га жакыны ушуну менен жолукту да. Кээ биринде биз изилдегенде, мисалы үчүн түштүк жакта изилдегенде бир аз эртерээк баштап калдык, баягы июлдун башында, июндун акырында, июлдун башында. Ал жерде сөзсүз түрдө баягы антителасы барлар азыраак болот дагы. Түндүк жакта кийинирээк июлдун акыр жагында, августтун башында изилдедик, булардыкында көбүрөөк болуп калып атат. Ошонун үчүн азыр биз кайрадан могу сентябрь айында дагы бир жолу изилдеп туруп, андан кийин толук маалыматты моундай экен деп туруп берсек ошондо туура болот да. Ошого карап туруп анан кийин айтсак болот да. Мынакей мектептегилердин моунча пайызында антителасы бар экен. Мүмкүн кээ бир региондорду бөлүп карашка да туура келип калат. Кээ бир региондордо эгерде 60-70% толук боюнча антителалары бар болуп калса, аларды мектептегилерди деле мектепке да коюп жибере берсе боло берет. Ал жерде коркпой койсок боло берет да. Ошонун эле арасында медициналык кызматкерлерди дагы эмесе карап чыгып атабыз. Себеби биз азыр могу келе жатканыбызда эмне үчүн экинчи толкун дегенибизде мындай коркунуч деп эле элдерде бүткүл дүйнө көп сүйлөп атат да. Мына мондай деп элестетип элем. Коронавирус, грипп, ОРВИ бардыгы симптомдору бирдей эле болуп атат да. Бирдей эле болуп атат. Былтыры биздин Кыргыз Республикасында 191 миң киши, 191 миңге жакын киши грипп менен ОРВИ менен ооруган. Азыр бүгүнкү күнгө чейин 119 миң киши ооруду. Бул жагыны карагыла, дагы бир 70 миң, 60 миң, 70 миң киши азыр мындан кийин ооруш керек да. Елестетип көргүлө, эми ушул жерде 60-70 миң киши январга чейин ооруй турган болсо, ошонун арасынан кимиси коронавирус, кимиси грипп, кимиси башка вирустар менен чакырылды деп туруп, могулардын ичинен тандап алыш дагы кыйын болуп калат да. Анын үстүнө бир моундай коркунуч болот деп медиктердин айтып атканы кошумча болуп калышы мүмкүн да. Мындайча айтканда, коинфекция эки вирус менен тең бир убакытта ооруп калышы мүмкүн да. Себеби бул биринен баягы шарт түзүп берет да. Мисалы үчүн грипп менен ооруп калсаң дагы иммунитетиң ылдыйга түшүлөт, коронавирус менен ооруганда да иммунитетиң түзүлөт, андан башка вирустар менен ооруганда деле. Ошол учурда экинчи вирус буга адамдын организмине кошулса, баягы оорунун өтүшү оорураак болот да. Ошол эң коркунучтуу жери ушул болуп атат да. Эми биринчи айтсаңыз, биринчи толкунда кээ бир адамдар бул оору менен жабыркаган жок, сиз айтып атпайсызбы азыр? Экинчи толкунга ошол адамдар ооруп калышы мүмкүнбү? Ооба, конечно. Толук эгерде ал вирус менен жолуга элек болсо, мунун организминде буга каршы антителасы болбосо, ал сөзсүз түрдө ооруп калыш керек. Ооруп калышы мүмкүн жугузуп алса. Ошонун үчүн жанакы биз айтып аткан бүт бардык эле режимдерди эч убакта мындан кийин дагы мындай коюп жибербегиле, масканы тагынып жүргүлө, ошол аралыктарды сактагыла, той топурларды азайтып эле тургула деген бүт бардык айтып аткан ошол режимдердин бардыгын толук бойдон биз сакташыбыз керек. Чоң рахмат. Кийинки суроо Гүл Айдиновна сизге бергим келип жатат. Айтсаңыз, азыр эле биз жогоруда сюжетте көрдүк, өз байкадык. Бирок мэр Балбак Төлөбаев дагы канча жолу кыйкырды, айтты, элге кайрылды. Жакшы да айтты, жаман да айтты. Эми мэрия дагы аракет кылып жатат. Маска тагынгыла, колуңарды жуугула, дистанцияны кармагыла дегендей. Бирок ошого карабастан азыркы учурда бир аз эл көп эле мына көңүлгө жакын кабыл албагандай мамиле кылып жатат да, тойлорду болсо өткөрүп жатат. Ал эми мэрия тарабынан ушуга кандай иш-чаралар көрүлүп жатат? Мына жаңы эле эфир башында биздин жанагы жарандык коргоо комиссиябыз бар. Ошо жарандык коргоо комиссиянын башчысы вице-мэр Азиз Эмбекович Алымкулов 14-буйрукка кол коюп берди. Ошол коюп бергендин себеби анткени сиз туптуура айтып атасыз. Анткени биздин жалаң иштеген ишибиз 293-берене. Бул бузуу кодекси боюнча. Бузуу кодекси боюнча айыптын өлчөмү 3000 сомдон 13 миңге сомго. Ал 3 миң сомду 1 сааттын ичинде таап коет ал тойкона. 13 миңди 1,5 саатта таап коюп атат. Ошондо керек болсо биз өзүбүз дагы алдап дагы көрдүк, жакшы да айтып көрдүк. Мисалы үчүн Метропап деген түнкү клубту азыркы иш козгогонго дагы жакындап калды. Болбой койду. Эми көпчүлүгү эле айтышат да, 3 миң сом сиз айткандай кичинекей эле сом болуп калат. Ошол бизнесмендерге көбүрөөк штрафты койсо кандай болот? Болбой койду. Ошондуктан жаңы буйрукка кол койду. Ошол жаңы буйрук боюнча мына азыр саат 8-де биздин рейдтер башталат. Бүгүн эгерде мурунку тойканалар бир жолу кармалган болобу, туурабы? Алар көп болуп кетти. Аябай буускандар болот. Кайынар,
сары челек бүт барыдан эле жыргап кайра күндө майрам күндө той болдук. Ошол күндө майрам күндө той бүгүнкү күндөн бери баштап токтойт. Анткени экинчи жолу кармалдыңбы, айып пул салынат дагы, анан дароо иш козголот. Анткени биздин 127 берене кылмыш кодекси боюнча 280 берене менен азыр экинчи жолу кармалар менен айып пул да көбөйөт. Ошондо айып пулдун эң көп өлчөмү бул 300 000 сомго чейин барат. Керек болсо бул эркинден да ажыратылат. Бүгүндөн баштап катуу рейдтерди күчөтүп атабыз. Бүгүн да чыгабыз, эртең да чыгабыз, бүрсүгүндө да чыгабыз. Биздин негизги мобилдүү түрдө акимчиликте ар бирде акимчиликте өзүнүн бригадалары түзүлгөн. Ошондо биздин мамлекеттик жанагы санэпид коргоо органы бар, өзүңүздөр билесиңиздер, санэпид станция деп коет эмеспизби? Ошол менен биргелешип бүгүндөн баштап катуу кармашабыз. Биз элдин ден соолугун коргобосок, бул эл өзүн коргобой калды. Чоң рахмат. Ошол жерге бир кыстырма кошуп кетсек болот да. Баягы саламаттык сактоо коомдук мыйзам бар да. Ошол мыйзамда атайлап туруп орууну таркатканга буга жанагыдай уголовный эмеси иш козголуш керек да. Ошону дагы бул жерде сөзсүз түрдө колдонулат да. Ошол той берип жаткан адам аны билип туруп, анан чакырып жатпайбы атайы, моундай эмектир эскертүүгө карабай. Ошол статьяга туура келип калып атат да, жанагы беренегечи. Атайлап туруп орууду таркатты деген статьягачы. Ошол боюнча да жоопко тартылыш керек да. Чоң рахмат. Гон мырза, айтсаңыз, эми негизи эле сиз экономист, бул чөйрөдө эксперт катары. Биздин экономикасы бул коронавирус учурунда өтө катуу жабыр тартты. Бирок тилекке каршы ошол эле учурда бизге январь айында белгилүү болсо, бул оору келет мына келет, бирок март айында башталды. Анын чогуу акырына отуруп. Эми бул ооруга биздин атка минерлер, экономикалык эксперттерибиз, жолсо жетекчилерибиз, өкмөт башчыларыбыз кандай турушу керек болуш керек эле негизи? Маселен, негизи жанагы жайында ушул пик күтүүсүздөн келип калды да, бардыгы даяр болгон жок. Бирок биз ошол март айынын ортосунан баштап апрель айы өтө мындай кандай десек катуу чаралар болду да биздечи. Ошол шаарлар жабылды, ал эмес айылдар да жабылып калды да. Ошол убакта биздин экономикага өтө мындай таасир болду да, терс таасир. Анткени экономикалык активдүүлүк түшүп калды. Анын себептерин биз мына акыркы айларда көрдүк. Биздин бюджетте ошол 29 миллиард сомго чейин кирешелер түшүп калды деди да. Бул 29 миллиард деген эмне? Бул биздин бюджетибиз болгону ошо 120 миллиарддын тегерегинде болсо, ошонун 29 миллиард түшүп калды дегендей. Ана маселен азыркы күндө албетте өкмөт тарабынан, жергиликтүү бийликтер тарабынан мындай жумшагыраак эмелер берилип атат, баягы чектөөлөр. Бирок мен ойлойт элем да, ошол убактарда өтө катуу чектөөлөрдү киргизбестен биз мындай болду да, апрель бою баарыбыз үйдө жаттык. Анан кийин майда толугу менен кой берип салды да. Толугу менен кой берди. Ошол май айында мен ойлойм. Эми сиздин оюңуз бул айларда жаппаш керек болчу деген ойду айтасыз. Мен ойлойм да, ошол башынан эле жумшак эмени кармаш керек болчу да, негизиненчи. Эгер кармаса, мисалы, акыры биз ушундай пиктерге жетмекпиз, менин оюмчачы. Бирок экономикага реалдуу түрдө өтө кескин эмелер, соккулар болду да. Маселен, канча деген бизнестер бүгүн азыр көптөгөн бизнесмендер банкрот абалында. Алар кайрадан бизнесин алып кетиш үчүн кыйын да, бизнести мындай эптеп бир калыпта кармаган болот. Бирок аны такыр токтоткондон кийин кайра баштаган өтө кыйынчылыктарга турат да. Анткени кадрларды сактап калыш керек. Ушундай көп эмелер, маселелер бар да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул мэрия, мисалы, өкмөт мындай жумшак саясат жүргүзүп атат. Бул ошондой, бирок эмелерге талаптар коюлуп атат да, маскаларды, мисалы, азырга чейин
мектеп окуучулары чыга элек, ошондой эмелерди коюп атабыз. Бул мектеп окуучуларга биз дагы токтолобуз. Негизи айтсаңыз, мына батыш өнүккөн батыш Европа өлкөлөрүндө дагы, мисалы үчүн Италияны алсак, ошол эле учурда аябай жабыр тартты, ооругандардын саны аябай өстү болуп көрбөгөндөй. Эми алардын экономикасы менен биздикин салыштырууга мүмкүн эмес. Эми жакынкы мына кош СНГ өлкөлөрүн алайлы. Мисалы үчүн Белоруссиянын президенти Лукашенконун такыр эле мындай катуу чара колдонгон жок да. Бул көз карашыңыз кандай? Биз деле ошондой мамиле жасасак болот беле? Эми маселе мындай болуп атпайбы? Биз деген катуу чараны башында көрүп туруп, анан кийин такыр эле жумшакка өтүп кеттик да. Анан башынан эле бир эмеге келсек болмок деген менин жеке пикирим ушундай болуп атат да. Элдин тогутпай калганы ошондон дейсизби? Балким азыр. Балким эми эл унутчак болот да. Инсан деген сөз унутчак деген да. Биз бир ай бул эмне болгонун унутуп өткөнбүз да бат элечи. Анан ошондуктан мен ойлойм, бул жерде бир ортодо азыркы күндө да агай айтып кеткендей, биз билбейбиз, эгер азыр грипптин сезону башталганда бул коронавирус менен ооругандар кандай буну кабыл алат. Азыр айтуу кыйын болуп атат да. Чоң рахмат. Зуридин Шарипович, айтсаңыз, элди бир түйшөлткөн маселе бар. Кээ бирлер айтат, адамдар айтат, бул жаш балдарга жукпайт экен дейт. Кээ бирлер айтат, чоңдор эле ооруйт дейт. Ошол эле учурда биз көзүбүз менен да көрүп атык да, чоң адамдар ооруганда балдар үйүндө ойноп эле жүрүштү. Бирок аларга жуккан жок. Эми азыркы учурда мектептер ачылды, биринчи класстар сабактарын улантышып атат. Эми биринчи класстарга уруксат бергенден кийин башка класстарга деле уруксат берсе болмок. Бирок жаш бала менен чоң кишинин иммунитетинин айырмасы эмнеде? Бул жерде мындай болот да, азыр жаш балдарга жуккан жок деп атпайсызбы? Ошол туура эмес, бардыгына бирдей жугат. Бирок оору козголуусу жаш балдардыкында өтө төмөн болот да. Себеби эмне болот? Себеби бул жерде жашоо үчүн күрөшүү кетип атат да, ошол вирус менен адамдын ортосунда да. Адамдарда, жаш балдардыкында иммунитети эң күчтүү мезгили бул 11-12 жашта болот. Ошого чейин жогорулап көтөрүлүп барат, андан кийин ылдыйга кете баштайт да. Ошол учурда бул жердеги баягы организмге түшкөндө жашы өткөн сайын, 40, 50, 60тан өткөн сайын ар бир адамдын клеткалары өзүнү өзү сактаганга кандайдыр кошумча белокторду бөлүп чыгарат да. Ошол могул вирустарды азыркы ошо илимпоздор ошону далилдеп тактап атышат да. Киргенде ошол вирустарга жабышып туруп анан клетканын ичине кирип кетип атат дагы. Чоң адамдардыгы да вирус организминде көп көбөйүп, анан ооруга алып келип атат. Жаш балдардыкынын организминде ал көп көбөйбөйт, бирок ага организм баягыдай реакция берет дагы, ага антителалары пайда болуп кала берет. Алардыкында да, жаш балдардыкында дагы, мындай жаш курактагыларда да, 30 жашка чейинкилерге чейин эле деп койсок да болот да. Чоң кишилердикиге мындай оорураак өтөт да. Бул табигый эме көрсөткүчү да, ошо вирустун ошондой касиети бар да, ошону менен байланышкан да бул жердечи. Жаш балдардыкы, анан кийин чоң кишилердики ооруган дегенде. Ооруганда дагы эң негизинен баягы иммундук системалары начардап калган кишилердики болот. Ошол эле ал дегендерибиз кимдер? Ал деген ошо жүрөгү ооруп жүргөндөр, өпкө оорулардын өнөкөт болуп кеткендери, жанакыдай кант оорулары менен диабет деп коебуз. Ошол оорулардык менен рак менен ооруп жүргөндөр, ошолордон көбүрөөк пайызы бардыгы эле ошолордон болуп калып атат. Жаш балдардыкынын арасында мындай карап туруп эле симптому бар ушу коронавирустардыкы караганда өтө эле төмөн да булардыкы чоңдорго караганда. Бул өзү вирустун эле ошондой эмеси, касиетиге байланыштуу болуп атат да бул. Табигый эле көрүнүш да булчу. Ал эми мэрия тарабынан айтсаңыз, алдыда адамдар көпчүлүк элдер күтүп турат. Биринчи класстардан да башка мына күз айларында эгер болуп кетсе, кайрадан мектептер жабылабы, кандай чаралар көрүлөт? Же болбосо азыр алдыда да күтүп атат да. Мисалы үчүн азыркы учурда биринчи классты ата-энелер эрте менен жетелеп алып барат 8-де. Ошону менен 9:30 чейин ошол мектептин босогосуна күтүп отурган ата-энелер да бар да. Бир жумуштан калып, же болбосо бир адам ошол түшкө чейинки убакытты бир баласынан коротуш керек да. Эгерде ушундай жакшы жол менен кете турган болсо, же болбосо оорунун саны азая турган болсо, мэрия тарабынан да бир чектөөлөр алынып, жагы бир мектеп окуучулары окуп калышы мүмкүнбү? Башка бул кеп жалаң эле окуучуларда эмес болуп атпайбы? Мына мисалы үчүн эле биринчи класстын окуучуларынын саны быйыл 17 000. Ошол 17 000ди окутканга биздин мугалимдердин да өзүнүн саны бар. Анан кийин мындай элестетип көрсөңүздөр, сиз абдан туура айттыңыздар. Биздин инсан бул унутуп калды.
1 ай мурун эле ушул ыйлап жүргөн мезгилибизди унутуп калдык. Эсиңиздерби? Ушул жерде ыйлап ар бир ушул мектептердин спорт залдарына канча кишилердин өмүрүн сактаганга канча аракет жумшалды, канча жүрөк талкаланды. Ошонун баарын тең унутуп коюп, азыр жыргап, бет каптаппай, баары тең бир эле тарапты карап атат да. Бул балдарды силер уруксат бергиле, биз баарыбыз окуйбуз. Бир четен токтогулачы, эстегилечи деп айткыбыз келет. Биздин эле жанагы медиктердин орто эсеп жашын эстеп койгулачы. Өтүп кеткен медиктердин жашы канча эле? Биздин жалгыз эле 1 ай жаш кетти, калган баары тең булар кичине 40-тан 50-ден ашкандар болду. Орто жашы, биздин мугалимдердин орто жашы. Бул эми чындыкты моюнга алыш керек да. 45-тен 70-ке чейин. Медиктердин, дарыгерлердин аркасына биз мугалимдердин баарын тең жоготуп алабыз да. Ошол тарапты көп кишилер көңүл буруп, көңүл бурбай жакшы маани бербей атышат. Биз даярбыз. Биз жакшы эле көп нерсени, бул пандемия бизде аябай көп курч технологияга үйрөндү. Биз бир түндө ачып коюп аттык стационарды, 1-2-3 саатта колл-центрди ачып коюп аттык. Ошол 18 марттан бери мына бүгүнкү күнгө чейин бир да киши отпускага кеткен жок, бир да киши дем алышка кеткен жок. Бутубуз менен, тикеси менен туруп эң кичекти иштеп жатабыз. Бирок биздин негизги байлык бул деген эл болуп атпайбы? Адам ресурстары болуп атпайбы? Биз азыр баарын тең кое берип койгондо, биз канчалаган биз элди жоготуп коебуз. Биз кадрларды, биз эң бизге керектүү кадр бул мугалимдер. Дарыгерлерди окуткан ким? Мугалим болуп атат. Ошондуктан биз эки көзүбүз төрт болуп отурат. Бул ага эмне десе, биз баарыбыз тең азыр эпидемиологка баш ийип атабыз, вирусологка баш ийип атабыз. Бул кишилер айтып атат, оорунун жүрүшү башкача болуп, бул куу оору болуп атат да. Бул бекер эмес, тажы тумо, бул аң сезими бар вирус окшойт да. Ар бир киши менен бул вирустун ар бир киши менен өзүнчө мамиле түзүп атат. Ошончо мамиле түзүп атканда грипптин аркасына жашынып, же тамак оорунун аркасына жашынып, бул элдин баарын кырып койгондой аябай күчкө келип атат. Бул киши дагы азыр дагы агай, сиз мага макул болот болушуңуз керек. Бул адамдын жана популяциясы канча киши жасаса, биз канча күчтөнсөк, вирус дагы күчтөнөт. Бул дагы биз канча дары менен коштоп жүрүшүнө кол салсак, бул биз менен да күчтөнүп атпайбы? Ошондуктан биз азыркы негизги биздин байлыгыбыз бул эл болуп атат, бул кишилер болуп атат, адам ресурс болуп атат. Ошон үчүн биз мугалимдерге кооптуу ситуация кылып атабыз. Эгерде баарын тең ачып салсак, элди дагы түшүнсө болот, балдар менен кыйналып атат. Ошон үчүн ортодогу бир иш-чара болуп атат. Бияка дагы эмес, бул дүйнөлүк методиканы дагы биз дагы ортобузга алып көрүп, окуп, тандап, талдап баарыбыз пайдаланып атабыз. Ошол негизинде колдонуп жатасыздар. Пайдаланганыбыз дагы ошол негизги. Анан кийин жалгыз эле Кыргызстан кырылган жок, жалгыз эле Кыргызстан ооруган жок. Мына жакындагыбызда мына азыркы коркунучтуу нерсени дагы кичинекей балдар ооруп калат деп дагы жанагы кайра Котбек Альчевич айтып атат, жанагы синдром Кавасаки болуп калбасын, кичинекей балдарыбыз кырылып калбасын депчи. Бул аябай эле коркуп калдык. Анан кийин Италия менен Франция, Испанияда экинчи толкун аябай эле катуу болуп атат. Керек болсо бир толкундан да биринчиден да катуу болуп атат. Анан кийин биз азыр экономикабыз араң бутуна дагы эле тура элек. Биздин эле жергиликтүү бюджеттен 1 миллиардка сомго жакын бизде жетишпездик болуп атат азыркы учурдачы. Салык түшпөй калды. Экономиканын бир топ тараптары иштебей калды. Аны түшүнүп, аны жада калса, биздин бир топ жана капиталдык курулуштар токтоп калды. Биздин жана жолдоңдоп аткан кадимкидей эле тротуардан бир тарабы оңолду, экинчи тарапка акчабыз жетпей калды. Чоң рахмат. Бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен сурооңуз болсо берсеңиз болот. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз алгач. Мен Гүлнара Асангулова. Мен мындай суроом бар эле да, ушу мынакей бул Гүля деген кыз сүйлөп атпайбы? Тиги ушундай мектептерге барса, анан балдарга жугат, анан тигилерге жугат, буларга жугат деп мектептер балдар азыр вообще эле окубай калышпадыбы? Эмне деген сабак болот, эмне окушат түшүнбөйм мен. Бир күндө менин неберем бар, 7 класс окуйт, бир күндө бир сабак окуп атышат. Бир сабак. Андан эмне болот? Анан автобустардан, маршруттардан жугуп атат деп айтып атышат. Автобус маршрутту коелу.
могу мынакей азыркы могу шайлоо болот деп партиялар жанагы типтеги агитация жүргүзүп жүрүшөт, жөн эле 100дөн 200дөн киши шапыракташып чогуу жүрүшөт. А эмне алардан жукпайт? Алардын баарын эмнеге окшойтуп жүргөнгө уруксаат берип коюп атышат өзүлөрү. Анан эмне болду десе жукса, эмне болду десе автобустан жукту, анан маршруттан жукту, анан тойго барып жукту деп чыгышат. А эмне үчүн ушул тиги морекинтип агитацияны ушинтип тиги кошоктошуп алып жүргөндөргө тыюу салышпайт? Чоң рахмат. Буга көз карашыңыз. Көз карашым биринчиден борбор шайлоо комиссиясынын өзүнүн талаптары чыгарылган. Бул талаптарга кадимкидей эле биздин дарыгерлер өзлөрү кошумун салымы кошкон. Анан кийин ошондо өзүнүн чектөөлөрү бар. Биринчиден баягы эле кадимкидей эле бет кап, дене тап ченөө, анан кийин санитардык аралыкты сактоо, андан сырткары баягы жолугушууларды эчтен жүргүзүү. Эгерде бул кеңсенин ишинде жүргүзсө, сөзсүз ар бир 30 мүнөт сайын кайрадан абалап туруш керек, салкындатып туруш керек. Алардын баарын сактап туруп эле өткөзгөнгө аракет кылганга, ал көзөмөлдүү азыркы учурда борбор шайлоо комиссиясы, анан биздин жанагы ЦГСН органы да жүргүзгөнгө аракет кылып атат. Мен бул Гүлнара Асангулова эжеке менен бир суроосу менен мен макулмун. Бул билимдин сапаты аябай эле аксап атат. Бирок чыдашыбыз керек. Сабыр кылышыбыз керек. Бирок өмүр билимден дагы баалуулук болуп атпайбы? Чоң рахмат. Биздин убактыбыздар, Кубан мырза айтсаңыз, негизи эле бул ушул илдет пайда болгондон бери эле экономика жабыр тартты деп атпайбызбы? Бирок ошол эле учурда бизге дагы Facebook баракчабыздан бир билдирүү келген болчу. Кредит боюнча маселе болуптур. Мисалы үчүн ушул илдет учурда же болсо пандемия учурунда кредит алгандар, сиз эксперт катары айтсаңыз, жеңилдиктер болуш керек беле? Албетте, анткени себеби мындай болду да, эми 5-6 ай бизнес токтоп калды. Алар мында күткөн эмес, кредиттерин алган, ай сайын төлөш керек. Анан банктар болсо албетте бир 2-3 айга эме беришти. Мындайча айтканда узартуу. Бирок 2-3 айдан кийин кайра эле ошол төкпөгөн акчасын төгүш керек болуп калды да. Анан банктар бул эмеде албетте мындай кыскартууга эчтекеге барган жок. Мен ойлойт элем да, бул жерде маселе, эң чоң маселе бүгүнкү күндө социалдык маселе турат. Анткени себеби Кыргызстанда бир 500-600 миң насыя алуучулар бар. Ошолорго улуттук банк тийиштүү деңгээлде жардам бергенге аракет кылыш керек болчу. Анткени улуттук банк өзүнүн ресурстары бар. Ошолордун негизинде Бере алды деп ойлойсузбу ошо? Улуттук банк. Улуттук банк эч нерсе кылган жок да. Улуттук банк эч нерсе кылган жок. Ошол кредиттердин мисалы реструктуризация кылганга, ресурстарды банктарга бергенге мүмкүнчүлүктөрү болгон, толук бар. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө кандай болду? Ал банктардагы бизнестерге миллиарддеген эмелерди, колдоолорду көрсөттү биринчиден. Экинчиден болсо эми өнүккөн өлкөлөрдө жөнөкөй жарандарга эле акча берип турду. Чоң рахмат. Сөзүңүзгө аралчы, Кубан мырза айтсаңыз. Азыр сиз менен толук кошулам. Ушул эле учурда өнүккөн өлкө эмес, алыска кетпели, Россиянын жарандары тарабынан бир видео ролик жөнөткөн экен. Бизге пандемия учурунда өкмөт тарабынан берилген жардамдар кандай болду? Ошону угуп көрөлү. Так, кыскасы, коронавирус башталгандан бери март айынан баштап бизге көп жеңилдиктер болду могу Россияда. Биз өзүбүз Москва шаарында турабыз, Москва шаарында. Биринчиден айтып кетсем, айына ипотека төлөйт элек 40 миңден. Былтыр ипотека алган элек 40 миңден ошо 6 айга жылдырып салды, ноябрга чейинчи. Ноябрга чейин төлөнбөйт, 5%, без вообще штраф да болбойт, эч нерсе болбойт, ошо 6 айга узартып салышты. Эми биз кайрылдык, заявление жазып онлайн эле. Онлайн бизге одобрить этип берди. Азыр ноябрга чейин төлөнбөйт. Андан сырткары жардам бергендери. Мектептен продукта питания берип атты. Ар бир балага 2 коробкадан жума сайын. 1,5 жума, 10 күндүн ичинде бир берип атты да. Продукта питания. Садиктен отдельно, 2 кызыма школдан отдельно берип атты. Анан 19 жылы төлөнгөн налогторум
налогун полный кайтарып берип туруп автоматически эле картама кайтарып беришти. Плюс балдарга июль айына 4 баламак 10 миңден, июнга 40 миң, июлга 40 миң, 80 миң. Плюс безработный как раз март айында өзүм водитель болуп жумуш кылат элем таксиде, такси тармагында. Таксида болбой калды, көчө отуруп эле келип аттык. Ошонун айынан таксилерди полный лицензияларды жаап туруп безработныйга тапшырдым. 19.500дөн берип атты. 19.500 пособие. И плюс ар бир балага 3 миңден 12 миң, 30 миңден ашык түшүп атты. Балдарга түшүп атты. Короче, кыскасы кыйла эле жардам болду. Ошол айтайын дегеним. Чоң рахмат. Мына алыс кетпейли, кошуна Россия Федерациясы өзүнүн жараны ушундай кам көрүп атат экен. Бирок бизге азыр белги берип атат, убакыт соңуна жетип калды. Бирок тилге каршы көпчүлүк суроолор берилбей калып кете берди. Бул теманын алкагында дагы биз талкуу жүргүзсөк болот, себеп дегенде күз айлары алдыда дагы экинчи толкун болушу мүмкүн эмеспи? Биз Боронтун божомолу туурасында дагы буюрса сөз кылабыз, сөзсүз түрдө. Бүгүнкү талкуубузга келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер экинчи толкун болобу же Боронтун божомолу деген теманы алкан учурча көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Аны алып баруучу мен Нургазы Жаныбеков болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.